Ош шаарынын Фрунзенскийден 10 бөлмөлүү сатылып аткан биз сиздерге жер үйдө рекламалап көрсөтөбүз. Болгунда дагы чеги 2 сотик туугандар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, ушул видеону өткөрбөңүздөр, аягына чейин көрүңүздөр, Бисмиллахиррахманиррахим деп эле кирип келгенде туугандар. Биз өйдө жакка көтөрүлөбүз. Мына ушундай сонун болгон тепкич менен оператор мырза келиңиз. Караңыздар. Бул прихожка. Түзө кирип келгенде залга келесиздер. Мынакей туугандар, караңыздар. Зал өтө сонун, чоң, кеңири. Примерно бир 20 адам 30 адамга чейин ушул жерде сый конок кылып үйлөрүнө узатсаңыздар болот анда. Ар бир комнатада паровойлор бар. Паровой центральный. Кыскасы Ташкент болуп кетет экен. Эсин айтымында өтө сонун сейт экен. Мынакей. Да жашы. Анан ремонтка келе турган болсок, ремонт орто. Обойлору жабышылган. Дагы кошумчалап айта турган, бул тарапта кондиционери дагы бар. Мынакей туугандар. Кондиционер дагы иштейт экен. Люстралар да жакшы. Эшиктери жыгач эшиктен. Эми кийинки бөлмөгө келе турган болсок, мынакей. Бул бөлмөлөр ушул жерде деле сый конок кылып, туугандыктар ушул жерде деле тоссоңуздар болот. Диванга отурсаң тургуң келбейт го. Ремонт бул жагда жакшы. Ар бир комнатада отоплениялар бар. Оператор мырза, бул жакта телевизорду көрсөтүп койсоңуз болот. Мынакей. Ушул жерде олтуруп алып, телевизорду дагы көрсөңүздөр болот экен. Эми туугандар, кийинки бөлмө. Бул ушул жерде жеңешкалар, кыскасы иштен кийин чарчап келсеңиз, мына ушул жерде эс алып, дем алат турган бөлмөлөрдүн бири. Кандай десек, махабат бөлмөсү деп дагы айтсак болот. Бул көчө тарабы, бул тараптан күн тийип турат. Күн батыш жагынан да тиет, күн чыгыш жагынан да тиет туугандар. Ремонттору көзүңүз көрүп атасыздар. Орто отоплениялар дагы ар бир комнатада бар, мебелдери дагы бар. Эми туугандар, бул комната детский комната деп койсок болот. Ушул жерде уул кыздарыңыздар жакшы таушмаларын аткарып, сабактарын аткарып олтурса дагы болот экен. Мынакей. Айнектери эмне келген болсо пластик. Ар бир комнатада почти бирден телевизор бар экен. Бул жакта телевизорду да көрсөтүп койсоңуз болот. Мынакей туугандар. Анан мынакей. Мен бул жерди көргөндө баягы окушлук күндөрүмдү эстеп кеттим. Чынында сабакта, садикте ушинтип элек да. Ушул жерде сиздердин балдарыңыздар да олтуруп, үй ташмаларын аткарып, акылдуу инсандардан болсун, илимдүү, билимдүү, Кыргызстаныбызга пайдасы тийген жигит, уул кыздардан болсун. Эми туугандар, келиңиздер. Азыр биз минус 1 этажга түшүп атабыз. Минус 1 этажды да азыр сиздерге көрсөтүп өтөбүз. Түз эле келгенде минус 1ге түшкөн болсок, мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи комнат. Бул жерде кирип эле келгенде кухонный наборду көрүп атасыздар. Ушул жерде чай ичип, курсаңыздарды тойгузуп, жеңем менен, уул кыздарыңыз менен ушул жерде бактылуу күндөрдү өткөрүп, сырдашып, олтурсаңыздар болот экен. Бул тараптары склад кылып иштесеңиздер болот экен. Калсаңыздар бул жакта дагы. Эми өзүңүздөрдүн вкусуңга карайсыздар да. Азыр бул жерде эжебиздин көрпө төшөктөрү, буюм теримдери да сакталып турат. Оператор мырза, келиңиз. Бул жакта бир жакшы кылып көрсөтүп койсоңуздар болот. Мынакей. Бул жерде кийим, кече, майда чүйлөрдүн баарын тең ошол жерде сактасаңыз болот. Эми так, бул жака да кирсек 2 комната бар. Келиңиз. Түз эле кирип келгенде 2 комнат. Аябай салкын экен. Сондуктан азыр негизи күн аябай ысык болуп атат го, салкын болуп турат да. Мына ушул жерлерде так нелер бар экен. Ушул жерде майда чүйдөрүңүздөрдү сактасаңыздар болот экен. Мынакей. Эми мен толук ачып көрсөтпөй эле коеюн сиздерге. Кухня ушунун ичинде экен. Эми бул тарапты да операторубузга көрсөтүп койсоңуз болот. Мынакей. Ушул жерде продукт, майда чүйдө баарын ушул жерде сактасаңыздар болот. Жана микроволновкалардан бири бар экен. Эми дагы эмнени айтпай койдук сиздерге. Бул комнат чоңдордун уктай турган, эс ала турган бөлмөсү экен. Мындай салганда, ар бир комнатта ушундай пластик айнектер, сыртында решеткаларга тосулган, коопсуздук мебелдери дагы бар. Эми мебелдерин сиздер өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Аны сүйлөшөсүздөр. Аягында, видеонун аягында биз бааларын айта алалы, кандай дейсиздер. Ушул эле комнатка дагы кичинекейибизде мына ушул печкаларды аябай от жакчу элек. Караңыздар. Сонун болгон печка дагы бул жерде бар. Телевизор тартып коесуз, телевизорду да көрдүңүз, Эми туугандар, эми биз сыртка чыгалы. Сыртка чыгып азыр дворду көрсөтүп өтөйүн. Оператор мырза, ботинкаңызды кийип алыңыз. Мынакей оңойлотуп коеюн. Эми бул көчө тарабы. Эшиктин алды десек дагы болот. Бурчоткалары төшөлгөн, мына бурчотканы да койгон. Арыкчаларды да кылыптыр. Мынакей суулар агып кете турган кылып. Эми өрүк, кимде-ким өрүктү жакшы көрүп жей турган болсо, мынакей мөмө берип аткан, пайдасын берип аткан өрүк дамы дагы ширин экен. Өтө сонун экен. Бул жерде килас бар экен. Киласта караңыздар. Киластагы мөмөсүн берип аткан убагы
2 сотик, эжебиз гүлдү да жакшы көрөт экен, күлдөрү да караңыздар. Бул жерге келе турган болсок, кайтып отун, майда чүйдө, кыскасы велосипед, мына буюм-темирлерди ушул жерде сактасаңыз болот. Эми туугандар, ажатканага кирели. Оператор мырза, ажатканага бир кирип, бир көрүңүз, мынакей. Охо, ажаткана өтө сонун. Келиңиз, мага уруксат бериңиз. Сууларын байкайлы. Мынакей. Суулар аябай агып атат. Судан проблема жок деп айткан. Ысык суудан, узак суудан да проблема жок деген. Ажатканага киргенден кийин сөзсүз түрдө колду жууп чыгабыз. Суунун напор менен чыгып атканын көрдүңүздөрбү? Дерске экен, жакындан да бир алып койсоңуз болот. Мынакей. Анан ремонту жакшы. Кафелдерди баарын тең жабыштырыптыр. Жумуштан кийин чарчап келгенде бул тарапта кирип, душка кирип жуунсаңыздар болот. Келиңиз. Душты да бир жакшы кылып көрсөтүп коюңуз. Бүт тараптары кафелдерден экен. Душу дагы чынында дерске экен. Стиральный машина да ушул жакта коюлуптур. Мынакей туугандар, караңыздар. Эми биз арасында анча-мынча нерсени пропускать эткен болушубуз мүмкүн. Сиздер дагы толук маалыматтарды ушул эжебизден чалып, байланышка чыгып алсаңыздар болот. 2 сотик 10 бөлмөлүү жер үй сатууга коюлду. Мындан мен кайталап өтөйүн. Баасы болсо туугандар $170,000 кеми бар экен, сүйлөшүү жолу бар экен. Дагы ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот. Мынакей туугандар, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Ушул видеону жакын урук, дос-жар, туугандарыңыздар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп койсоңуз болот. Биз ээсинин номерин этекке жазып коебуз, ошол номерлерге жазсаңыздар болот. WhatsApp'дагы связьдагы мына ушул номерлеринде бар. Туугандар, элейиз. Ушул үйдү алыңыздар. Жаркырап жашаңыздар. Бактылуулуктун өмүрүн сүрүңүздөр. Сиздер үй, жай, турак жай, бизнес реклама кылам десеңиздер, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге сатылып аткан жер үйдүн адресин айтып өтөлү туугандар. Картага жазсаңыздар, Жиннак 9 деп жазсаңыздар, түз эле мына сатылып аткан жер үйгө алып келет. Жиннак 15 деп жазсаңыздар, мынакей 5 кабаттуу бул домдун адресин көрсөтөт сиздерге. Бул сатылып аткан жер үй жолдун боюнда жайгашкан. Эч кандай туугандар сноско илешкен эмес. Документтерин да айтып өттүк туугандар. Эми арендтир баарыбыз эле билген ыры сордо курулуш компаниясын билесиздер да туугандар. Мына ушул домду курган, ушул домдун эле маңдайкы бетинде жайгашкан. 4 көчөдө Ажак кебап бар. Ажак кебаптан дагы солго буруп келсеңиздер болот. Ломоновский мектеби да ушул жерде. Жада калса, Орус кыргыз поликлиникасы да мына ушул жерде жайгашкан туугандар. Туугандар, ушул видеого сөзсүз түрдө лайктан баскыла, каналга каталганды унутпаңыз. Биз сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз.